Вот тоже признак фунгицид. 4-класстын окуучусу Айзере көз алдынча телефон колдонгонду үйрөндү. Мугалим менен күн сайын WhatsApp аркылуу байланышып, жаттаган ырларын, аткарган сабактарын айтып берип турат. И потом, да, другая многопарно объяснила тебе, да? Не келип атасың? Мектеп сагындыңбы? Сабак кылып дагы ыйлайт эжекеси WhatsApp'тан көп чалбаңыз деп атабыз, кайрачы көргөн сайын ыйлап атышат. Бир ошо телевизор сабак даярдамай, үй камагында болгондой болуп эле жаман кыйналышты, балдарга кыйын болду. Бул Нокен район Көктам айылынын тургуну Айгүл Боронова. Ал 3 баласы менен үйдө. Жолдошу чет жакта эмгек миграциясында. Кыргыз каналдарын көрө албай, балдары онлайн сабактарга катыша албай жатканын айтып өткөн жумада Азаттыктын эл үнү берүүсүнө кайрылган болчу. Көптөн бери эле тартпайт, өзү биз берге келгенден бери эле көрбөйбүз да. Анан мынтип онлайн сабак өтпөй, эмне кылбаган үчүн биз только Өзбекстандын каналдарын көрчүбүз да. Өзбекстандын каналдары токтой эле мындай жакшы көрсөтөт, эч үзүлүксүз жок. Ошентип эле ошо Кыргызстандыкы тарткан эмес да. Анан ошо соседтерим дагы илгертен эле ошондой. Шамал болду дегенчекти болду, жок көрсөтпөй калат дейт. Анан кийин бирөөнүкүнө барып сабакты көрүп келгиле деген дагы не то экен. Үй бүлөнүн чоң кызы 4-класста, ортончусу даярдоо тайпасында билим алат. Буга чейин балдары мектепте болуп, алардын билим алуусуна анчейин маани берген эмес. Айгүл мектеп менен мугалимдин орду эми билини дейт. Көп түшүнбөгөн нерселерибиз көп экен. Мен кызымдын сабактары кандай окуйт экенин көп өзүм иштеп жүрүп карап турмун деле. Эжекелердин азыр баарыбыз эле рахмат айтып атабыз. Жакшы ушинтип үйрөтүп не кылып жүрүптүр депчи. Булар эртең менен мектеп, эртең менен занятиялары бар болчу, комузга барат эле түштөн кийин сабак ошентип эле. Ал мен жаш балам менен болуп, сабактарына көңүл бурбаган экенм. Эми кайра башынан өзүбүз да мугалим болуп атабыз. Канчалык деңгээлде бул жардам берет билбейбиз. Эми 5-класска барганда билинет. Эми бир чейрек ушинтип окуй турган болсок кыйналабыз го. Эртерээк карантин бүтсө жакшы болот эле деп отурабыз. Үйдө жакшы, еще домдо жашабайт экенбиз, кичине сыртка чыгышып, бирок кошуналарга кошпой атам. Эми карантинди срок эле соблюдать этели деп үйдө элебиз. Алардын үйү Көктам айылындагы Адырдын боорунда жайгашкан. Жаш үй бүлө тамак аштан кыйналбаганы менен оюн саак балдар эркин баса албай, короо ичинде камалууда. Бүгүн козгарын тергени чыгышты. Бир аз могул жерлерде ойношуп, гүл теришет, кызгалдактарды, адыбанчиктерди терип келишет бир аз кичине. Ушу анан игрушкалары бар, ошолорду ойнойт. Анан кеч келе ушул балажанды көрүп отурганбыз Өзбекстандын каналына. Үйдө балдар сыгылат экен. Андан көрө ошол карантин жаман экен. Үйдө олтурганчы камалып, балдар деле сыгылып, кичине балдар менен ойногусу келет экен. Калаган малда айылдап чоң энесини, тайыны тайталарын барып көрө албайт экен. Барайлы деп атышат. Үйдө эле отурабыз ушинтип. Эч жакшы жактары жок го дейм. Көктам айылы аймактагы жаңы конуштардын бири. Ошондуктан мында таза суу жана электр жарыгы көйгөй болуп турат. Айрым үй бүлөлөр бир топ жылдардан бери электр жарыгы жок жашашат. Айгүлдүн кошунасы мында көчүп келгенине 4 жылдан ашты да. Үйүндө свети жок. Үй бүлөнүн төмөнкү класста окуган баласы аралыктан окутууга да тартылган эмес. Эми коюшуп атат окшойт. Ой, столбаларды койду, оноосуна мап келип койду го быйыл. Өзү окутуп атат үйдө. Китеп каратты, өзү. Телевизор жок да. Түндөсү муну коюп коюшат экен го, анан илинип турганда. Ошол жарык берет экен. Анан окатты, казан аякты эмеге бышырат, очокко. Ошо. Илгерки көчмөндөр болчу эле ошондой жашоо экен. Эми свет келип калар. Айылда 100дөн ашык кожолук туруктуу жашайт. Калгандары эми тамсалып, жаңы короо жай төптөп жаткандар. Мындагы жашоочулар кыргыз телеканалдарын анчейин көрүшпөй турганын айтышат. Бизде Кыргызстан жакшы андай эле тартпайт. Көбүнчө в основном Өзбекстан. Үзүлбөйт дагы, башка деле болбойт да, катпайт да. Ошону коюп алышат баластан, балажанды. А бизде баластан кээде катып калат, көрүнбөйт.
Сабактарды жакшы көрбөйт, катып калат. Эмеден ютубтан алигинтип атат, сабак берип атат эжекеси WhatsApp'тан. Ошону гана аткарып атышат. Жакшы түшүнүк болбой атат да балдарда баары бир. Мурда көп учурда балдар мектепте болот эле. Азыр бош убакта эмне кылып атат? Кантип Ойнойт. атасыңар балдарды? Ойнойт да, ойнойт в основном. Манан сабак дегенде гана урушуп эме кылып алып киребиз, эми сабагын кара 4-черекке чыкпай эме сабак чыкпай калат дейбиз. Өзүңүз кантип жардам берип атасыз балдардын сабагына? Өзүм башым ооруп атат да. Эмнеге? Баары эжекенин немеси башка экен да. Ооба. Түшүндүрүш кыйын, анан бирок түшүндүңбү десем ооба дейт, айтып бере албай атат да. Эмнеге алгыч баласынан телефон бешеп 15 апрелде радио релейлик магистралдарынын телекөрсөтүү жана радио уктуруу республикалык өндүрүштүк бирикмесинин адистери айылга келип, телекөрсөтүү тартпаган үйлөрдү текшерип чыгышты. бул жерлерде өзү бар, бул жерде жок болсо анда кандай бизде бул санарип болгондон кийин баардык Кыргызстандын бурчундарында чыгып атат. Мисалы 100% деп айта алам. Бир 98% бүт эле бар жөнүндө сигнал бар. Анан да бир жер бар, бул жерде тартпаган ошондой жерлер бар, жана өтө тоолуу жерлер бар. Тоолуу райондорго анан жанагындай адыр жерлерде действительно ошондой жерлер бар. Ошондой жерлерге жок болуп калбас үчүн биздин именно ушул соцпакет КТР спутникке чыгарылган. 70-чи борт Интелсат деген. Ошол жерде спутниктен да 15 каналды алса болот. Ошон үчүн ошол спутникке дагы чыгарылган. Кыргызстанда эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу билим берүү жана эле министрлиги 4-чейректеги окутууну 8 апрелден тартып онлайн жүргүзө баштады. Жогорку жана башталгыч класстардын өтө турган сабактарынын жадыбалы түзүлүп, КТРКнын баласынан жана ЛТРдин илим билим каналы аркылуу көрсөтүлүп жатат. Жергиликтүү бийлик балдардын баарын аралыктан окутуу мүмкүн болбой жатканын айтат. Бул аралыктан окутууну уюштурууда жаңы конуштарда жашап жаткан окуучуларыбызга да бир аз кыйынчылык туулуп атат. Жаңы конуштардын айрым жерлеринде свет түшө элек жаңы көчүп барган окуучуларыбыз болушу мүмкүн. Аларга дагы ушу мугалимдерди таркатма материалдары менен мындай адам санын көбөйтпөй, жекече байланышып ишке ашырышыбыз мүмкүн. Анан азыр сиздер айткан айрым жаңы конуштардан албетте дагы кабар алып улантабыз. Нокен район Достук айыл аймагында 6 үй бүлөгө жергиликтүү бийлик телефон сатып берсе, 8 үй бүлөгө мектептеги телевизорлор таратылып берилди. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.